Орусиядагы мигрант туугандарыбыз менен WhatsApp жана Telegram аркылуу сүйлөшө албайбыз. Алар менен кантип байланышабыз? Биринчи альтернатива сигнал. Бул колдонмодо аудио жана видео чалууларды кылса болот. Анын үстүнө коопсуздугу да жогору. Бирок былтырдан бери Орусия сигналды бүгүттөп баштады. Бирок аны айланып өтүүнүн жолу бар. Эгерде Орусияда болсоңуз, бул функциядан күйгүзүүдөн мурун VPN-ди өчүрүп, колдонмонун ичинен upload цензура деген функцияны кошуп алыңыз. Экинчи вариант Google Meet. Мынданда аудио жана видео аркылуу сүйлөшүүгө болот. Ага Google аккаунт ачып алсаңыз жетиштүү. Үчүнчү альтернатива FaceTime. Бирок бул тиркемени iPhone'дун колдонуучулары гана колдоно алат. Бул тиркемелер толугу менен жакшы иштейт деп кепилдик бере албайбыз, бирок башка жакшы альтернатива жок. Азыр Орусия бийлиги ВКонтакте жана жаңы чыккан Max мессенджерин сунуштап жатат. 1-сентябрдан баштап Max тиркемеси бардык жаңы телефондорго милдеттүү түрдө алдын ала орнотулат. Бул тиркемеде сүйлөшүүлөрүңүздү жеке маалыматтарыңыз толугу менен мамлекеттик көзөмөлдө болот. Бул тууралуу колдонуучулар келишиминде ачык эле жазылган. Андан тышкары VPN колдонуу азыр өзүнчө тобокелге айланды. Ал аркылуу тыюу салынган материал издесеңиз 3000-ден 5000 рубльга чейин айыппул салынышы мүмкүн. Сиз мигрант туугандарыңыз менен кайсы тиркемелер аркылуу сүйлөшүп жатасыз? Пикир калтырыңыз.